Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биздин жан дүнө көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Мына жан дүнө программабызда дайыма биз чыгармачыл адамдар жөнүндө, акын жазуучулар жөнүндө, кыл калем ээлери жөнүндө, ар кандай өнөр дүйнөсүнө аралашкан адамдар жөнүндө берип келатабыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө мынакей ушундай талапкерлердин бири адабиятка Таланткүл Акунова катышып атат. Куш келипсиз. Тоң районундагы Кассай шаарчасындагы Александр Сергеевич Пушкин атындагы орто мектебинде мугалим болуп эмгектенет. Мугалим болуп эмгектенсен дагы мына бүгүнкү күндө бир канча деген ырларды жазып дегенде альманахтарга мындай топтомдорго китептеринде ырларын чыгарып келаткандыгы биз жакшы билебиз. Анан эми баягы талантты баягы окуп ырларын балайт адам. Анан мынакей энелерге деген эле мына бир ырын саптарын айта кетейин мен. Асылы адамзаттын көнөрбөгөн, көзүсүң бул өмүрдүн көбүн көргөн, энелер силер барда жашоо бүтпөйт, өзүңөр аккан булак түгөнбөгөн деп татынакай ыр саптар менен мынакей өзүнүн мынакей китепчесине чыгарган ырлары бар. Андан башка дагы анан эми биз Таланткүлгө суроо узатып отуруп, мына бүгүнкү күндө өзүңүздүн ушул мугалимдик кесип жөнүндө айтсаңыз. Кайсы сабакта бересиз? Канча жыл болду иштегениңизге деген мектептерде? Мугалимдин түйшүгү кандай экен? Мына баарыбыз билебиз. Ушулар жөнүндө бир аз азыраак токтолсоңуз. Мен ушу мугалимдик кесипти аркалап келатканыма 40 жылдан 45 жыл быйыл мектепте иштеп жатам. Кудайыма шүгүр. Мугалимдик кесипти өзүм абдан сүйөм. Себеби биздин өзүбүздүн үй бүлөбүздө эле 8ден ашык үй бүлөлүк династия деп койсом да болот. Мугалимдерден турабыз. Анан мугалим мөмөлүү дарак дейт. Ушу өзүңдүн бир кесибиңди сүйсөң, көп мындай жан дүйнөңө бир кандайдыр бир арулук келет, жашартат деген сыяктуу да. Анан ошо жакында эле мен эмнени айткым келет, ушу мугалим жөнүндө ошо бир конкурс жарыялаптыр да. Эми мугалимдин тагдыры деген китеп экен. Сулайман Рыспаев жана Алипенин автору катары тааныйм. Тагдырдын мугалими деген. Мына ушул китепти мен бир жарым күндө окуп бүттүм агай. Ушундай бир жан дүйнөсүн, ошо мугалим чыныгы мугалимдин түйшүгүн, ошо өзүм сүңгүп кирип, өзүм кээ бир учурларда өзүмдүн башыман өткөн окуяларга да эметип, анан ушундай бир эмоцияга да алдырган убактым болду. Бирок ушундай Сулайман агайга аябай ыраазычылык айтат элем. Ушундай жакшы китеп жараткан экен агай. Ушу китепти мен азыр ушу бардык мугалимдерге тартуулайт элем да. Ушундай жакшы, өтө жакшы, ушундай билбейм, мен өзүм китепти деле көп окуйм, анан ушундай бир жан дүйнөмө жакын болду ушул китептин, ушул автордун китеби. Анан ыраазычылык билдирет элем агайга. Ошол анан эми мугалимдин турмушу, кесиби өтө татаал азыркы учурда. Мурдагы балдар менен эми азыркы мектептеги заманбап балдарды тарбиялоо чындыгында татаал эле болуп баратат. Бирок ошондой болсо дагы баланын жүрөгүнөн орун таап, ошо баланы өзүңө жакындатып иштеген жакшы. Ошо өзүм деле чактырам, ошо өзүм кесибиме аябай сыймыктанам. Балам педагогика жөнүндө мынакей бир катар улуу адамдардын жазган китептери бар да. Жана айтып атпайсызбы, Сулайман Рыспаев мынакей жазган жакшы бир мугалим. Ушу мына эки эле күн болду бүткөнүмө, окуп бүткөнүмө. Мынакей кандай жакшы жазылган да. Аябай өтө жакшы, мыкты жазылган. Мурдагы жазылгандардан Надежда Крупскаянын, мурунку союз кезинде Сухомлинскийдин педагогикалык изденүү жөнүндө жазган чыгармалары да бар да. Алардыкы эми аябай эме да бизге сабак болуп калган да. Улуу сабак болуп калган, мурас болуп калган. Мугалимдерден да үмүт бар да, шакирттер, устат дегендер бар эле. Устаттар бар, ооба. Мен өзүм деле улуу эжем, эң улуу эжем мугалимдер съездинин 2 жолку делегаты, Москвадагы 80 канчанчы жылдагы эми өтө эмелери бар, макал Каракулова Бурул деген таанымал. Азыр деле 80ге тайып отурат. Анан аябай эмгеги кенен жайылган. Мага эмгеги чоң анын дагы. Нурлу эжекени. Ошо эжем, өзүмдүн эжемдин да жолун, изин издеп келатамбы деп ойлойм. Анан баягы мугалимдик кесипте чарчоо деген болбойбу? Чарчайсыз, эми азыркы убакта чарчай алабыз, бирок кээ бир балдардын бир жакшы жетишкендиктери, же болбосо ушу балдардын өзүңө жасаган мамилеси чарчаганыңды деле унутуруп коет. Ийгиликтери албетте. Калемгер 2 дегенге да ушу аңгеме же болбосо бир кичинекей кенже балдар адабияты да азыр эме болуп атпайбы? Ошо балдар адабиятына ошо балдардын дагы бир оюн эметип чагылдырып, балдардын бир ошондой кылып да оюм да болуп атат. Эми Кудай буйрса ишке ашып кетет го деген ойдомун. Анан мына сиздер менен иштеген мугалимдердин арасында дагы көбү таланттуулар бар да.
Siz иштеген эле мектепте дагы мынакей жазып жүргөн ырлар акындар ооба мен да ошо мына ошону менен мамиле кандай мындай? ошо мен ошо бизде иштеген өзүм менен иштеген кесиптештердин ичинен мына мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Айнура Дайырбекова деген кыз дагы жазат да, анан мен ошонун ырларына канааттанам. Анан ал ошо бир эметсем бир китебине бир чыгарма бир эмеге чыкты, бир эмеге китепте. Ооба, Борик эмеге. Анан дагы бир кыз ошо башталгыч класстын мугалими Чынара бабасы, ай сен деле ошо эмелерди эметип каласың давай ошо эмелериңди жаз, анан тияктан редакцияланып эме кылат, каралат, өтүп кетсе ырларыңар чыга берет, ал силердин неберелериңерге, балдарыңарга таберик болуп калат деген ойлорду айтсам, ошо экичөө чыгып атат, кошулуп атышат жазып. Анан өзүмдүн да сиңдим эме жээним да, бир тууган сиңдим жээним болот. Аны дагы ошо Сагын Дайрабай демо Жомбулакта директор школ болуп иштеп жүргөн эмгеге сиңген өзүмдүн бир тууган жээним, эң улуу эжемдин кызы. Анан ага да ай ошо биздин эмеге кирчи десем, бул да ырларын жөнөтүп чыгып атат аныкы да. Жакындан бери чыгып калды. Анан бул өзүнчө бир ийримби кандай? Айсал Кыңсыкбекованын өзүнүн Калемгер деген эмесин ачты өзүнчө. Биринчи саны чыкты өткөндө. Ачылышы болуп Бишкекте аябай жакшы, Улуу Тоо эмесинде ресторанында аябай жакшы ачылыш болду. Баардык жагымдуу эмелер тартууланды, баарыбызга тең аябай жакшы. Өзү негизи Айсал Кыңсыкбекованын эмгеги ушу акын кыздарды чогултканга, алардын эмгегин жайылтууга өтө чоң салымы бар. Эми Айсалкын болсо ошо Казы Сайдагы экөөбүз чогуш дегенбиз. Ооба, чогуш дегенбиз филолог, татыктуу кыргыз тилчи, эми Чыңгыздын карындашы да. Ага теңелиш эме көп го. Кыйын кыз, эми мен сыйлайм, ырларын окусам ушунча канааттанам. Эми ал кишиге анын ырлары чындыгында укмуш эле да. Жан дүйнөсү кенен. Ушундай да, өзү аябай жакшы кыз. Анан өзүңүз кайсы убакта жазасыз ырларды? Мен өзүм деген ыр жазам деп даярданбайм. Бир жерге кандайдыр бир эме болот. Эртең менен кеч болобу, ушул бир жерге барганда бирөө мага деле мен ыр жаз деп айттым, өзүм эле бир эртең менен уктап турганда же бирде болгондо эле бир ырлар келип калат да, ошондой бир. Же болбосо жамгыр катуу жаап аткан учурда илхам келет. ушундай бир эме болот, билбейм, өзүмө бир сезим пайда болот. Өзүм чакырат да. Анан жана айтып атпайсызбы? Же капаланганда, же аябай кубанганда, ушундай да, ушундайлорда. Мектептерде да жанагы окуучулар да барбы? Окуучуларда, ооба, окуучуларда бар. Ачып мектепте жана илгеркидей. Эми аны мен өзүм тарых мугалимимин да, кыргыз тилчилерге кайрылат элем да, ошо кыргыз тилчилер ушундайларды балдарды чогултуп, эмтеден ошо биз убактагы мисалы ошо мен айтып атпаймынбы, 9 класста Эмгекчил газетасына басылып чыккан, ошондо мен аябай сүйүнгөм да. Ошо менин ырымды газетага чыгыптыр деп, анан азыр эми газета деле ким алып барса деле чыгылып окулбай да калды. Анан эми жакшыларды чыгарса болот. Энелерге арнаган ырымды сиз баштап койдуңуз, ушуну аягына чыгып койсом болобу? Окуп коебуз. Энелерге асылы адамзаттын көбүн өрбөгөн көзүсүң, өмүрдүн көбүн көргөн. Энелер силер барда жашоо күтпөйт, өзүңөр аккан булак түгөнбөгөн. Ак батаң ал балаңдын келечеги, акылың ал кызыңдын өмүр жолу. Узатып узак турмуш келечекке көзөмөл жасап турган бөөдөн ою. Кагылам энелердин караанынан, өчпөс от болуп үйдө жанаарынан. Энелер силер берген өмүр улап, артыңардан эне болуп барам улам. Рахмат. Бул жерден дагы ушу энелердин баардык энелерге мен ушу эгиз балдарга насип кылсын деп бул жерге бир өзүмдүн эгиз неберем бар. Эгиз неберелүү, эгиз балалуу болушун тилек кылам. Жашоосун жарык кылып Теңиримдин жараткан тартуу кылып эгиздерди телчишип чоңоюштуу адам болуп жашоосу энесинин тегизделди. Батамды берем дайыма ак дилимден, ысымдары азиретим Алишерге. Кудайдан тилеп келем өмүр жашын, жаратканга тиленип мен ичимден. Чоңоюшсун эл ичинде аман эсен, элинин керегине жарап эчен, аткарып энесинин ак эмгегин сүйүнөт адам болсо бала менен. Өткөргөн уйку көрбөйүн эчен түндү, балдар үчүн иштеп тынбай көрүп күндү. Нурзатымдын орундалсын ойдогусу, балдары чыкса экен сезгич билги. Рахмат.
азыр өзүмдүн бул Калемгер 1 деген акыркы ырлар жакында чыккан менин 12 китебимдеги Шүгүр кылам деген ырды окуп берейин. Шүгүр кылып жашап келем жаратканга, кадам шилтеп басып иштеп жатканыма, тилим сүйлөп көзүм көрүп турганына ыраазымын 1000 мертебе Кудайыма. Шүгүр кылам жерим тынч, элим аман, кененчилик берекеде жашап жалаң. Шүгүр кылам ушуну бергенине, ачык асман, жарык күн, жакшы заман. Шүгүр кылам жарык күндү көргөнүмө, шүгүр кылам балдарымдын өңгөнүнө, белек ушулго дейм жараткандын жетелеп кең жашоонун төрлөрүнө. Шүгүр кылам эл аралап жүргөнүмө, кайгы тартпай капаланбай күлгөнүмө, жаркырап мага өмүр күлүп турат, ыраазымын о өмүр сүйгөнүмө. Кыял минип кыйла жерге барамын, билбейм неге издөө сени бул адат, козгоп коюп жүрөктөгү жарамы, качан кайдан курган жүрөк кубанат. Сага деген ырлар кетет чачылып, чачылганын жыйнай албайм ашыгып, көргөзбөөгө кылам жанга далалат көкүрөккө жыйнап кайра шашылып. Өмүрүмдүн өткөн ар бир мүнөтү сага жетпейт, орто жолдо чыкылдайт, а көбөдөндө ыргайланып арманым, бугу чыкпай ызылдайт. Сүйдүм сени, сүйдүм жашоо, кем карчыңа карабай, ээрчип келем мен артыңдан тажабай, сагындырып узарта бер жолуңду, кете берем ээрчип ойнок баладай. Таштабагын кайда барсаң ала жүр, көз кырыңды акырындап сала жүр, кылган ишим тоодойбу же жапызбы, өз бааңды берсең бергин мага бир. Мен да күчтөп өз отумду жагайын, бийиктикти максат кылып алайын, өзүң берген жакшылыкты жетелеп, сени менен чылым чапчып барайын, кылым чапчып барайын, сүйдүм сени, сүйгөнүм чын, жашоо деп өмүргө жашоо.